Assalamu алейкум, урматтуу Кыргыз блог каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бул видеодо биздин кыргыз курамабыздын эки оюну жөнүндө сөз кылабыз. Биринчи оюну биздин кош таңарыбыз Өзбекстан менен болот. Бул Өзбекстандын стадионунда Өзбекстанда конокто өткөрөбүз. Бул оюн деген 20 март күнү Кыргызстан убактысы боюнча 22:15 башталат. Биринчи оюнда бул команда менен биз 3-2 эсебинде Дөрөн Өмүрзаков стадионунда жеңилип калганбыз. Ал оюнду деген түз эфирден көргөндөр болсо билесиңер, кандай татыктуу оюн көрсөткөнбүз. Буга чейин биз Өзбекстандан 5-0, 6-0 деген окшогон мындай орусча айтканда разгромный счеттор менен утулуп келген болчубуз. Бирок ошол оюнда деген бир гол айырмачылыгы менен жеңилип, бирок кадимкидей кандай десем, татыктуу оюнду көрсөткөнбүз. Бир эле сөз менен айтып жеткирейин, ашыкча сөз тандабай эле. Бул команда биздин командага караганда моюнга алыш керек, ал да канча күчтүү. Анткени деген күчтүү оюнчулары бар, Европада ойноп жүргөн оюнчулары бар. Аны деген силер сонун тааныйбыз баарыбыз. Силер дагы, мен дагы, өздөрү дагы жакшы таанышат. Ал оюнчулар кандай ойноп атканын силер дагы, мен дагы, алар дагы билишет жакшы. Жана алардын оюнчулары менен биздин оюнчуларды менин оюмча салыштырып болбойт. Алардын оюнчуларынын деңгээли башка, биздин оюнчуларыбыздын деңгээли такыр башка жакта. Ошондой болсо деле сентябрдагы оюнду биз көргөнбүз жана ал оюндан кийин силерди билбейм, бирок мен толук түрдө биздин курамабыздын кандай десем күчтүүлүгүнө ынангам. Күчтүүлүгүнө болбосо дагы намысына. Анткени деген ушунчалык күчтүү курама болсо дагы, ушунчалык татыктуу оюнду көрсөтүшкөн, ушунчалык көзгө толумдуу оюнду деп айтам. Мен ишенимдүү түрдө эле айтам, канчалык силер мени жамандабагыла, канчалык силер мени сөксөңөр деле. Эми анткени деген бул менин жана силердин биздин командабыз. Биз бул команданы колдобогондо башка эмне кылмак элек. Өзбекстан курамасын трансфер маркеттен карадым, канча турат экенин. Бизден 4 эсе кымбат турат экен. Ошондой болсо деле биз аягына чейин үмүтүбүздү үзбөйбүз жана биздин өзүбүздүн курамабызга ишенебиз. Өзбекстан курамасы бул дүйнө чемпионатынан тандап алуудагы 3-этаптагы өткөргөн 6 оюнунда 3 жолу жеңишке жетиптир. Бир жолу жеңилиптир жана бир жолу тең чыккан экен. Ошону менен азыркы учурда биздин А тайпабызда 2-нчи орунда келе жатат. Ал эми биз тилекке каршы 5-нчи орунда келе жатабыз. Биздин артыбызда эле Түндүк Корея бизди кубалап келе жатат. Жана биздин экинчи атаандашыбыз бул деген Катар курама командасы. Эми Катар деген өзүңөр билесиңер, бир жыл мурун экинчи жолу Азия чемпиону болуп аталышкан. Ал жөнүндө дагы сөздөр көп болгон, булар сатып алышты, булар деген акчасы көп деген окшогон. Бирок ошондой болсо дагы алардын Азиядагы, Азия чөлкөмүндөгү күчтүүлүгү бул факт. Бул көзгө көрүнө эле турган нерсе. Муну көктөн алып бирөө ойлоп тапкан жок. Бул команданын трансфер маркеттеги турушу эмес, Өзбекстанга караганда бир аз ылдыйраак экен. Анткени деген оюнчулары ошол дээрлик 90% жергиликтүү чемпионатта ойногондор экен. Аль-Сад, Аль-Ахли дегенге окшогон. Катар курама командасы бат оюнду көрсөтүшөт. Муну биз ошол Азия кубогунда көргөн болчубуз. Жана биринчи өзүбүз оюнубузда да көргөн болчубуз. Анда деген биз Катардан тилекке каршы жеңилип келгенбиз. Катарга барып, ошол оюнда Катар канчалык бат оюнду көрсөтөт экен биз байкап көргөнбүз. Жана бул оюнда эми биз өзүбүздүн стадионубузда, өзүбүздүн көрөрмандарыбыздын алдында ойношот биздин оюнчуларыбыз. Александр Кристинин айткандай, Дөрөн Өмүрзаковдун атмосферасы оюнчуларга кадимкидей мотивация берет, кадимкидей дем күч берет деп айткан болчу. Ошол нерсе чын болуп, жакшы жыйынтык менен оюн аяктайт деген биз үмүттөбүз. Ал эми акыркы өткөргөн 6 оюнунда ушул дүйнө чемпионатынан тандап алуудагы 3 оюнда жеңилиптир Катар курамасы, 2 оюнда жеңишке жетишиптир. Ал эми бир оюнда болсо тең чыгууга атталыптыр. Ошентип Катар курама командасы азыркы учурда биздин А тайпабызда 4-нчү орунда, биздин алдыбызда келе жатат. Бизде 3 упай бар, ал эми Катар курамасында 7 упай бар. Катар курамасы азыркы учурда кийинки этапка өтүүнүн зонасында илинип турат. Ал эми биз болсо Катар курамасын кубалап жетиш үчүн сөзсүз түрдө Катарды жеңишибиз керек. Эгерде тең чыгып калсак дагы бизди бул канааттандырбайт. Анткени 4 упайды чогултуп Катарды кубалап жетиш үчүн болбой калды дегенде 2 оюн керек. 2 оюнда жеңиш болуш керек. Негизинен бул видеону тартуу максатым азыркы ушул видеону көрүп аткан көрүүчүлөрдүн баардыгы эле дээрлик 80% биздин кураманы утулат, ойной албайт, анан дагы башка ушуга окшогон жаман сөздөр менен кандай десем, алардын мотивациясын түшүрүшү мүмкүн. Ошондуктан ошол адамдарга айткым келет, мен келгиле баарыбыз чогуу биргеликте кураманы колдойлу. Алар силер жазган комментарийдин баардыгын көрүп атышат. Силерге билинбесе, мага билинбесе дагы көрүп атканы, бул окуп атканы ачык кеп. Ошондуктан келгиле аларды кайра колдоп,
кубаттап күчтөп, алардын артында колдогон биздей күйөрмандар бар экенин билгизип туралы, аларга жаман сөз жазгандан көрө биз ошентип колдоп турсак, алар сөзсүз түрдө жакшы жыйынтыктарды көрсөтүшөт. Ошол туугандар, биздин видеобуз аягына келип чыкты. Аягына чейин көргөнүңөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Келгиле биргеликте биздин өзүбүздүн курамыбызды колдойлу.